Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз сайтка кирип катталып эссени кантип жазабыз. Анын үчүн мен сиздерге жөнөткөн сайтка кирүү ссылкасын басабыз. Басканыбыздан кийин бул жактан мындай болгон терезе чыгат. Ушул терезеге логинибизди жазабыз. Андан кийин бул жакка паролубузду жазабыз. Андан кийин ход дегенди басып кирип кетебиз. Киргенден кийин бизге мындай болгон терезе чыгат, мына фамилиябыз чыгат. Андан кийин бул жакта бизге цифровая грамотность 2-группанын, 2-4 группанын тапшырмасы. Бул жакта мына курсту басып алабыз. Бул жакка киргенибизден кийин мына сохранитти басып койгонубуз жакшы. Кийин киргенде аккаунт паролду сураганда автоматтык түрдө кирет. Эми бул жакты мындай басабыз. Басканыбыздан кийин бул жерде бул заданияларды карагыла, ушул жактан тапшырмаларды аткаргыла деген жазуу чыгат. Эми бул жерде понятноны басып коем. Бул жакта общий тапшырмалар, тесттер, презентациялар бар. Бул жактан да көрсөңүздөр болот. Андан тышкары бул жактан да көрсөңүздөр болот. Мына жерде общий деп турат. Бул жактан рабочая тетрадь кыргызча деген турат. Ушул рабочая тетрадь кыргызча дегенди басып алабыз. Басканда бизге мына төмөн жакка түшөт. Төмөн жакка түшөт, же болбосо загрузкага түшөт. Бул жерде ачылып калгандан кийин ал жерден разрешить редактирование дегенди басып алабыз. Бул жакта 11-бетте, бул жерде чоңойтуп алсак болот. 11-баракты карайбыз. 11-баракты караганда өз алдынча иш эссе деп турат. Бул өз алдынча иште суроолор бар. Сиздин оюңузча маалыматтык коммуникациялык технологиялар чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын принциптери мектептерде кандайча ишке ашырылышы керек, кандай чектөөлөр бар, жана аларды кантип жеңсе болот деп бул жерде суроолору бар. Ушул суроолорго жооп берсеңиздер болот. Ушул жерди мындай кылып көгөртүп алып ушуга жооп берсеңиздер да болот. Андан кийин бул жерде свернуть алабыз. Андан кийин бул жакка киребиз. Киргенибизден кийин ол жакта кыргызча модул деген чыгат. Бул жерден 1-чи тапшырманы басып ачабыз. Ол жактан ачып көрөбүз. Көргөндөн кийин отметить как выполнение дегенди басып койсок, бул жакта выполнение деп чыгат. Андан кийин билим берүүдөгү МКТнын актуалдуулугу, ушул теманы көрүп, ушул теманын негизинде эссени жазышыбыз керек. Мындагы көчүрүп көрсөңүздөр болот. Андан кийин бул жакта отметить как выполнение бассаңыз выполнено деп чыгат. Андан кийин письменное задание эссе деп турат. Ушул жерди басабыз. Ушул жерди басканыбыздан кийин биз бул жакка эссебизди жүктөшүбүз керек. Эссебизди жүктөш үчүн биз Google документ менен иштешибиз керек. Анын үчүн бул жерден жаңы вкладка ачабыз. Бул жактан чыкпайбыз. Бул жактан плюсту басканыбызда эле жаңы вкладка ачылат. Бул жерден эми биз аккаунт түзгөнбүз. Сөзсүз түрдө аккаунт болуш керек. Аккаунтубуз жок болсо аккаунт түзүүнүн видеосун жөнөткөм. Ошону көрүп аккаунт түзүп алыңыздар. Андан кийин бул жердеги 9 чекитти басабыз. 9 чекитти баскандан кийин мына диск дегенге киребиз. Киргенибизден кийин бизде мындай болгон жаңы түзүлгөн документтерибиз ол жакта мындай сакталып турат. Биз эми жаңы документ түзүш үчүн бул жерде плюс создать дегенди басабыз. Андан кийин жумушчу дептерде көрүнүп тургандай эле ошол жакта жазылган Google документы дегенге киребиз. Киргенибизден кийин бизге Word'го визуалдык окшош баракчага өтөбүз. Бул жерде текст менен иштей баштасаңыз болот. Бул жакка мен жанагы суроолорду ставить этип алып келип алсам болот. Ушул жердеги эми суроолорду жазабыз. Суроолорго жооп жазабыз. Андан кийин
ушул эссебизге жооп жазгандан кийин бул эссебизди сактап алсак болот же ушул жерден эле настройка доступ берсек болот. Бул жерде биздин жазган эссебиз дайыма сакталып турат. Буну сакташтын кереги жок, автоматтык түрдө. Андан кийин бул жерге файлга киребиз дагы. Бул жерде Word'га киргенибизде сохранить как деп чыгат. Ал эми бул жакта поделиться деген чыгат. Поделицаны басабыз. Открыть доступ дегенди басабыз. Басканыбыздан кийин мына жерде атын сурайт. Биз эссе МКТнын актуалдуулугу деп кое берели. МКТнын актуалдуулугу. Эми бул жактан сохранитти басабыз. Сохранитти басканыбыздан кийин бул жакта мына аккаунтта владелец ким экени. Андан кийин мына жакта доступ ограничен деп турат. Ушул жерди басабыз. Баскандан кийин все, у кого есть ссылка дегенди басып коебуз. Ушул жерде басканыбыздан кийин мына жакты карасаңыздар, мына жерде читатель деген турат. Читатель, комментатор, редактор деген. Читатель бул жерде документти гана көрүүгө болот. Ал эми комментаторда колдонуучулар талааларда комментарий калтырып же өзгөртүүлөрдү сунуштай алышат. Бирок алар документтин мазмунун өз алдынча өзгөртө алышпайт. Ал эми мына редакторго уруксат берип койсок, шилтемеге кирген ар бир адам документ менен каалаганын жасай алат. Биз мына жерде читательди калтырып койсок болот. Андан кийин бул жактан копировать ссылканы басабыз. Шуну баскандан кийин мына жактан готованы басып коебуз. Андан кийин мына цифровая грамотностька киребиз. Киргенибизден кийин бул жерде добавить ответ на задание деген баскычты басабыз. Бул жакка басканыбыздан кийин бул жерде ссылка деген турат. Мына жерде скрипкага окшогон. Ушул жерди басабыз. Бул жакта мен ат коюп алдым. Бул анда кылбастан эле ушул жерге эле Ctrl-V же мышканын оң жагын басып ушул эссени коюп койсок болот. Анда кылбастан бул жактан атын коюп алсак дагы болот. Мына жакта ссылка, мына жакка эссе МКТнын актуалдуулугу. Андан кийин бул жакка ссылканы басабыз, анан создать ссылку. Нол жакка эссе МКТнын актуалдуулугу деген чыгып калды. Нол жакта карасаңыздар, сиздер кайсы теманы көрдүңүздөр? Бул жакта мындай болуп жашыл болуп калат. Рабочая тетрадьти мен жүктөдүм. Ал жакты отметить как выполнение деген жерде бастым. Ошон үчүн бул жак жашыл болду. Курстун максаттарын, билим берүүдөгү МКТнын актуалдуулугу деген темаларды ачтым. Ошон үчүн бул жак мындай жашыл болуп калды. Эми бул эссебизди жүктөгөнүбүздөн кийин бул жерде сохранить деген баскычты басабыз. Басканыбыздан кийин бул жерде мына выполнено деп чыкты. Ал эми мына жерден редактировать ответти редактировать этсек болот. Бул жактан состояние ответ бул жакта чыгат. Бул жакка комментарий жазсак болот ответке. Бул жерден тренер сиздин эссеңизди баалайт. Андан тышкары эми биз тесттерге өтүшүбүз керек. Ал үчүн ал жерден ал стрелканы басабыз. Бул артка кайтат. Артка кайткандан кийин бул жакта кыргызча модуль дегенден кийин бул жерде тест к модулю базовый уровень турат. Бул жакта надо сделать, получить оценки деп турат. Бул жакта көрдүңүздөр, бул жакта тапшырмаларды ушул жакта ушуларды аткарышыбыз керек. Андан кийин биз бааны алышыбыз керек. Тестке киргенибизден кийин 40 минутта убакыт берет. 40 минуттан ичинде тестти белгилеп бүтүшүбүз керек. Ал тестти белгилеш үчүн өйдөдөгү тапшырмаларды бир сыйра окуп чыгышыбыз керек. Слайддарды бардыгын жүктөп алып окуп чыгышыбыз керек. Сиздерде мына жакка жок болуп кеткен болсо, этот компьютерге киресиздер. Бул жакка киргенибизден кийин
мына ал жерден загрузка деген бөлүмгө кирсеңиздер, мынакей рабочая тетрадь, курстун максаттары жана милдеттери, билим берүүдө МКТнын актуалдуулугу деген деп мына жакта көрүнүп турат. Мына жерде курстун максаттары жана милдеттерин ачып көрсөтөйүн сиздерге. Булар тренерлер үчүн колдонуучу материалдар. Мындай кылып көрсөңүздөр болот. Мына разрешить редактирование дегенди басып алсаңыздар, бул жерге редакторлоого дагы уруксат берилет сиздерге. Андан тышкары мына билим берүүдөгү МКТнын актуалдуулугу. Разрешить редактирование. Бул жерден мындай кылып чоңойтуп алабыз. Эми бул жактан мынакей, бул жактан слайдтарды көрө беребиз. Мындай кылып көрүп, эгерде кайсы бир сөздөр керек болсо, ушул жактан эле мындай кылып басып көгөртөбүз дагы, мышканын оң жагын басабыз. Же болбосо Ctrl+C дегенди бассак, ушул жактан эле көчпөйт экен, көчүрүп көрөйүн дедим эле. Көчүргөнгө уруксат жок окшойт. Ушундай кылып, мына маалыматтарды бир сыра окуп чыгышыңыздар керек. Мен сиздерге WhatsApp'тан дагы жөнөткөмүн. Ушундай кылып ар бир маалымат менен таанышып чыгып, тапшырмаларды аткарабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.